Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге кайрадан сатыла турган 3 баш койду көрсөтүп беребиз. Биз учурда Кара-Балтага жакын жерде турабыз. Кара-Балтада короодо. Мына бүгүн 3 баш кой алып келген экен, сатыкка чыгарыптыр. Азыр биз сиздерге ушу койлор тууралуу маалымат беребиз. Эми мындай кой алам дегендер болсо, көрө бериңиз. Азыр мен ээсинен сурайынчы, булар каяктан алып келиптир? Кандай койлор, жашы канча, кайсы бооз эмес сурап кетейин эми. Мен азыр алыстан жакындатып көрсөтүп атам. Бул көрсөтүүдөн максат жүнүн тазалыгы, сырткы көрүнүшү, кулак баштарын сиздер тагыраак, жакшыраак көрүп алыш үчүн мына жакындатып көрсөтүп атам. Азыр барып жанынан да көрсөтөбүз. Булар каяктан келди? Кара-Балта. Алдыңыз, а? Ооба. Үстүнө. Так. Алдым дейт, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 3 баш кой. Так, кайсысы канча жаштык койлор? Мындай тарталычы эми, келин. Мына четтеги эжигит озун ачсаң шуну. 4 түшүп экен. Бир адамдан алдым буларды. Жөө бир адамдан келди. Бирөө кичине эмерек да. Мындайча айтканда 5 жашка барып. Кишини ачып бардыңбы? Ачтан кичине. Көрсөтүп коебуз. 4 түшүп экен. 4төн 6га өтүптүр бул. Канчага? 6 тишке өтүптүр. 4төн 6га сейгиптир, а? Ошондо бул жазга барып 3 жаш болобу? Эми мына 3 жаш дейт. Эми 23-жылдын эсебине 3 жаш, бул, а? Ошо жерге байлап туруп мыналардан көргөз кой. Мына дагы 6 тиш мына кой дагы. Ош наркысы кичине тишке токтоно баштаган, эми точносын билбейм, ол 5 жаш, 4-5 жаш бар да. Онан астан өзү наркын. Кой өзү канча жыл төл берет өзүнө? 10 көздү жөн берет дагы. 10 жылдан көп жашайт кой. Көрсөтпөдө да. Нормальный пока. Чоң эле отурбай гамип калат эле. Болду, анан көрсөтөбүз. Бул төгөрөк тиш болгондон мурун эле, а? Төгөрөк. Андан да өткөн тура. Төгөрөк десең деле болот. Төгөрөк почти өлүк окшойт ал. Так. Мына койду кең, мындарга жылың. Төгөрөк дегенчи, төгөрөк деген кой тишин теп-тегиз кылып коет. Буларды казыр мындай болуп турбайбы? Мындай болуп. Тура. Узун болду, а? Төгөрөк деген мындай түз болуп калат тишим нерден, бырт болуп. Азыр мындай болуп турбайбы? Мындай болуп эле өсүп, ар түрдүү болуп эле. Кең эми. Баштайлы. Мынау биринчинин аркы жаңы 6 тишке секиргенди көрсөттүк. Мынау кой мына менимче 5 жаш болсо керек деди. Мынау койда жаңы 6 тиш экен. Экөөнүн свети күчтүү экен, а? Куйруктарын көрсөтүп коеюн. Буларды мындайча айткандачы, сен козола турган мезгили да. Разрез барбы? Бар. Көргөзүп коюңарчы. Мына, куйруктар мощный открытый. Зеркальный да була. Булчу. Көрсөтөбүз. Бооз деди, бооз деген жокпу? Булар үчөн тең бооз деди. Үчөө тең бооз? Деди да, эми мен бирок арык болуп кетиш керек да. Пыстыр болсо кой арыктап кетет. Мына тырмактарынан эле көрсөң байланган эмес, тырмактары ултуйп турат. Эгер камап бакканда тырмактар кайрылып өсүп кетет эле. Муну байлап коюп көргөзгөнүбүз жакшыраак көрүнөт. Азыр бошоттуп дагы кое беребиз. Койлор бирок жогон койлор. Бирок мына экөө бооз экен билинип турат, а, бет жактагы, көзгө. Мына бошотчу көрөлүчү. Бирден чече бер улум. Булардын баасы канчадан болот? Багасы 28ден сүйлөшөбүз. 28 000 сомдон. Бирок баягы биринчи көрсөткөн койдун кулагы зор экен, а? Чекеңиби? Бардыгыныкы эле жакшы бирок. Мияк өтүп алып. Жоңгой айдабай туруп тур. Мына эсен өзү барып тартканда жыла берет ал. Болду. Şu koylar eкен да, кыскасы туугандар. 3 койду өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буюрса кимде ким жактырса, шеп менен байланышып көрүңүздөр. Туугандар 3 баш кой. Просто эмерек экен. Жаман. Мына ушу койлор. Булар көрөк. Мындай эмеде жүргөн го дейм да. Жайытта жүргөн койлорго дейм. Себеби өтө эметип турат экен. Жапайрат, бияк койду. 3 баш кой туугандар. Кимде ким кызыккан болсо, чалып байланышып көрүңүздөр. Мына ушу койлор сатыкка чыкты буюрса. Кара-Балтадан. Телефон номер дагы, WhatsApp дагы бардыгы ошо бир эле номерде. Экран астынан номерлерге чаласыздар. Дайымкыдай эле
Дайым кудай эле доставка маставканын проблемасын чечебиз. Болду. Ал жагын өзүңүз Эч кыжалат болбогула. 3 баш кой сатып атты. Ооба. Өзүңүздүн койлордо сатпайсызбы? Мен койлорум тууп бүтүп калды, эми сатпайм аларды. Тосуп коем. Видеону жыйынтыктай берели. Şu 3 koy satılат, buyurursa biz video жыйынтайбыз. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта көрүшкөнчө. Buyurursa süйлөп, sonra atalım.